Kolum düşür. Süylөгөндөр тамак жештери жакшы экен, бирок колунда путунда күч кубат болгон себебинен мындай акыбалда жүрүп калат экен, караңыздар. Баары жок жакшы. Эки кулагы бар, эки көзү бар, төрт мүчөбүз бар, жок калат. Басса болот экен, жок калат. Ha, жок калат. Мына айкалышып экен да, шуну ажыратыш керек экен. О, буга ошол. Сегизеги массажын кылса берем. Ошол массажга бардык да. Бул багында хадулук деле алып берсе жүрөт экен, чоңрагына. Барбы дагы, пардон. Ha. Bo, iyice kalmıyor. Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat namazılarım. Bugün 8 may 2024 yıl. Özgen rayonunda, ошол касиеттүү Шагым айылында бир туугандардын үйүндө турабыз. Бул кызыбыз 8 жаша. 8 жаш. Фамилиясын беребиз? Каныбекова Азела деген кызыбыз үйүндө эле жардамга муктаж. Биз бул бир туугандарды үйдө тастырган максат бул далил катары. Ошол ким жардам берем деген болсо кийин дагы давамий кылып бир жолу эмес эки жылдагы андан кийин дагы ушул кыз бутка туруп кеткенге чейин жардам берем деп турган болсо байланышсаңыздар атасын апасын номерин беребиз, келип ошол жерде сүйлөшүп өзүңүздөр колдон келишинче дагы биздерге сырткардан жардам берсеңиздер боло берет. Туугандар, бүгүн буга окшогон кыздарыбыз, балдарыбыз Алла Тааланын сыноого кагылып муктаж дейбизби, майып дейбизби, канали бир сыноо дейбизби, касал дейбизби, ушундай дартка дучар болуп калган балдарыбыз бар. Келиңиздер, баардыгыбыз колдон келишинче аракет кылып ушул кыздарды жашоосуну бактылуу кыла албасак дагы эч болбогондо колдон келишинче азаздан бир жардам бере турган болсок, жашоосуна бир жеңилдик болуп калса, биз себеп болуп Кудай Таала ошо биз аркылуу ушул инсандарды жүрүм-турумун оңдоп, ден соолугуна бекем болуп кое турган болсо, ушул ата-энелер дагы ошол бала чакасынын рахатын көрүп, ушул дүйнөдө кызматын көрүп жашаса, баардыгыбыз бактылуу болуп турганбыз. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай хадис маанилеринде ушундай хадис айтат. Кайсы бир инсан ошо жетим жесир муктаждарга жардам бере турган болсо, эртең бейиште мен ушуну бизге болот деген бир хадис бар. Бейишке кириштик үчүн ушундай кызматтарды кылыш керек экен туугандар. Азыр биз өздөрүнүн апаларынан сурап, баягы эжекебиз бар экен, эжекебиз ушуну өткүзүп, ушундай мектепке бара албаган окуучуларга ушундай азырма жолдорду кошуп тартпайбыз сизге. Кышта жүрө албай турган жол, асфальт эмес баягы
işte ошондой акыл болсо дагы келип ошол педагог ушул элим журтум деп кызмат кылып ушул балдар илимден билимден артта калып калбасын деген максат менен канчалык курбанчылык кылып Алла ыраазы болсун ушу элибизге кызмат кылып келип атат иншалла. Бияка тартсаңыз бул апасы өзү эле азыр кандай касал ошол өзүн бир айтып берет кыскасы иншалла. Бул кыз азыр кыз канча жаш? Аты фамилиясын айтсаңыздар. Kızım 8 yaş. Жакын убакытта көп сөйлөп чыксынбы деген. Алибекова Азела. Ошол диагнозу ДЦП спастическая деп коюлат. Азыр сүйлөмдүгү, тамак жейиштери жакшы, а? Фамилиясын айтып болду. Алибекова Азела. Азыр сен өзүң сүйлөй элесиң да, Кудай кааласа. Канча жашка чыктың? Канча жашка чыктың? Канча жаштасың? Уялып атат да, Кызым чоң болсоң, ким болгуң келет сени? Кандай бир кесип ээси болгуң келеби? Же кандай бир оюнчактарды жакшы көрөсүң? Эмнени каалайсың сен? Куклаң барбы? Куклаң барбы? Неяқып берсін сен. Мына столда эмне кыласың сен? Бизге жазасыңбы? Тамак жейсиңби же эмне кыласың мына столда? Уялып атат да, кызым, колдоп койчу. Сабақ оқиды азым. Сабак окуйт экен, Бар машалла. қызымын. Жазат қызым. Азыр ушул жакын ортодо азыр бул апасынын айткан сөзүнө караганда ошол Жалал Абадта өзүбүздө ошол бир дарыгерлер келип билебиз да. Ошол Ошко кайсы барышыңыз керек ошол күндөрү 6-июнга запись бар да. 6-июнга запись болуп жазылып келиш керек экен регистратурасында. Ошол бир лечениясы канча бул кыздын ошол бир лечениясы? Сеня ошол инструкторго эле 200 доллар болот. Анан сборный 2000 Барған қошпайды. Урматтуу жамаат, азыр өзүңүздөр билесиздер, больницага барсаңыздар ойлонбогон пландардан сырткары расходдор болуп калат, өзү көрүп атпайбы жаш болуп. Азыр ушул кыздын бир эле ошол 10 күндүк 12 күндүк лечениясы баягы жатаканасы ушул эсепте 200 доллар ашыгы менен экен да. Эми өзүңүздөр билесиздер, барат, келет, айыл жергесе, алыска баргандан кийин курсаң ачат, мусафир жер ошондой эле. Буюрса ошол бир аракет кылайлы, болсо ошол кийинки лечениясына биргелешип биз көтөрүп берсек, Кудай кааласа. Мүмкүн ошол бир эле лечениясы менен Алла Таала шифа болуп туруп кетсин ыктымалы бар. Себеби үзүлмөгөн үмүт инсан үмүт менен жашайт да буюрса. Кызым, кандай оюнчактарды жакшы көрөсүң сен? Кандай кукла, эмне оюнчактары бар? Скакалка, топ, эми машина ойнобойт кыз бала. Баягы бинде асыл бир тренажерлор жокпу өзүнө? Чуркак, турниктери, баягы үйлөр болот го, асыл ойной турган чектери. 8 жаш, а? Аны велосипед алып Бул кызга азыр велосипед алып берсеңиз сыртта тебе элеби? Үйдүн ичинде жүрө турган, тебе турганбы же баягындай бир жерде тура турган? Баягы, ооба. Вело тренажер экен да, эсепте. Номерди айтып коюңуз да, өзүңүздөрдүн байланышы. 772 46. Бул апасыныкы? Атасыныкы барбы? 507. Номер болсо жакшы да. 55, а? Атасы. Бүт туугандар, айылыбызда бир канчалаган ушундай муктаж бүт туугандарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Эртең буюрса ошолорду чыгарабыз, анан көрөсүздөр, ошолордун телефон номерин коюп коюп, ким келип, анан ошо биздин жардамдан сырткарыдан келип жардам берем дей турган болсоңуздар, чалсаңыздар телефонго ошол адрестерди, даректерди жазып коебуз. Ошого алып келип көрсөтүп кетебиз. Өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр келип, өзүңөрдүн атаган белеңер болсо берип кетсеңиздер болот иншалла. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.